Саламатсыздарбы? Ардактуу замандаштар, кымбаттуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Тез кабар кайрадан Кара Сууда туугандар. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Сары Колот айыл өкмөтүнүн 5 үй конушунан сатылуучу жер үйдү сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Мен анда сиздерге аталган дарекке баруунун жолун кыскача түшүндүрө кетейин. Бул мен турган жол дал мына ушул Сары Колот айылынын негизги көчөсү. Бул көчөнү бойлоп андан ары сиздер жүрсөңүздөр Бирдик, Жароз, Ташарык айылдарына барасыздар. Ал жака өтпөй дал мына ушул Сары Колот айылынын аянкы бөлүгүндөгү Муслима аталышындагы магазинден бир аз эле өтүп, сол капталдагы мына ушул жол менен 3 чакырым жүрсөңүздөр 5 үй жаңы конушуна кирип барасыздар. Мынакей ардактуу замандаштар, биз борбордук жолдон 3 чакырым ичкери кирип 5 үй конушуна жетип, сатылуучу үйдүн дагы алдына келип калдык. Дал мына ушул үй сатыкка коюлуп жатат. Сиздерге дагын да тагыраак болушу үчүн мына ушул контейнерден салынган үйдөн кийинки 3-үчү үй сатыкка коюлуп жатат. Үйдүн ээси менин жанымда. Анда сиздерге кызыктуу болгон суроолорго мен жооп алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Үйдү сатыкка коюп жатасыз? Ооба, сатыкка коюп жатат. Жакшы. Айтсаңыз, үйүңүз канча сотук жерде жайгашкан? 8 сотук кызыл китеби бар, суу, свет бардыгы бар. 8 сотук жерде жайгашкан. Үйдүн узун туурасын айтсаңыз? 9га 6, 3 комната. 9га 6, 3 комната. Жакшы, үйүңүздүн бүт баары бекем кыштан урулуптур. Өстүрмөлөрү өстүрүп, крышалары мына ушундай заманбап тиникелер менен капталыптыр. Жакшы, анда даяр болсоңуз биз сиз менен ичкери кирели. Мынакей, ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, биз үйдүн ичкерки тарабына кирип баратабыз. Айтсаңыз, бул кире бериштеги бул прихожка окшойт, а? Ооба, прихожка. Лестница болот окшойт бул жерден. Көчө жокту караган мына ушундай 2 айнек турат. Бул жакта 1 айнек, а бул жагында дагы 1 айнек. Канча комнаттан турат үйүңүз? 3 комната турат. 3 комнаттан турат. Жакшы, биз анда ичкери кирели. Сиздер бул жерден түз эле киргениңиздерде залга кирип барасыздар. Зал, холл. Караңыздар, чоңдугуну. Болжолдуу 4кө 6 метр. Мына ушундай ылдыйында подвалы жана карагай сосналар менен капталган ылдыйы, жогорусу бүт баары. Чесмо поястары сиздер көрүп тургандай куюлган, талапка жооп берелик болуп. Анда биз сиздер менен кийинки комнатага кирели. Бул жагыңыз кандай комната? Жок, печка. Печка, кухня. Кухня болот. Жакшы. Фундаментин көрүп жатасыздар. Ардактуу биздин көрүүчүлөр, фундаменти бийик куюлган. Бул жерде сиздер печкени куруп, кухнялык эмеректерди жайгаштырсаңыздар болот. Андан аркы үйдө спальня окшойт бул жагыңыз, а? Спальня. Бул жагы спальня. Биз сиздер менен андан аркы бөлмөгө кирсек, бул жагы спальня. 2,5 болжолдуу 3,5 болгон спальня. Жогорусу жана айткандай карагай сосналар ташталган, чесмо поястары куюлган. Бул комнатта мына ушундай көчө жокто караган 1 айнек, 1 терезе коюлган. Сиздер бул үйдү алып, полуну жасап, потологуну жасап, андан ары жашай берсеңиздер дагы боло турган үй экен. Мен анда сиздерге үйдүн сырт жагынан дагы бир көрсөтө кетейин. Биз үйдүн сырткы бөлүгүнө чыктык туугандар. Үйдү көрүп турасыздар. Бул жакта 2 терезе коюлган, алдына дагы бир терезе коюлган. Мына бул болсо подвалга түшө турган эшик окшойт, а? Ооба. Бул подвалга түшө турган эшик. Үйдүн негизи ылдыйынан карасаң чоң эле үйгө окшош болуп көрүнөт экен. Бул жакта дагы өстүрмөлөр өстүрүлгөн, бүт баары жайында. Айтсаңыз, жериңиздин границасы кайсыл жерден бүтөт? Ошо үйдөн 2 метр ташалган, анан мына сеткалардан тосулган. Үйдөн 2 метр ташталган. Андан ары түз түшсөңүздөр, мына ушул кашадан граница бүтөт. Андан ары жүрсөңүздөр, дал мына ушул алдындагы үй граница. Мына ушул үйдүн артынан, мына ушул сатылуучу үйдүн жери участкасы бүтөт. Айтсаңыз, бул жакта дагы агын суу бар окшойт.
Үйдүн ылдыйында агын суу бар. Дайыма кышы жазы суу агат. Ана бул жагында дагы агын суу бар, свет бар, жана айткан туугандар биз айткандай таза суу бар. Жашаганга бүт шарты бар үй туугандар. Эгер кимиңиздер үй издеп, үй карап жатсаңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр. Мына ушундай природный жерге келип, жашаганга не жетсин? Үйдүн эсинен анда мен сиздерге эң кызыктуу болгон суроого жооп алып берейин. Айтсаңыз, үйдү канча деп жатасыз? 950 000 деп атабыз. 950 000 деп жатасыз. Кеми барбы? Кем бар кичине. Кичине. Ооба. Жолдору барбы? Вариант жана башка жолдор менен. Бар варианттары. Жолдору дагы бар туугандар. Сүйлөшөбүз. 950 000 кеми бар дейт. Клиенттер келип атат. Клиенттер келип атат. Бая 2 күндөн бери бир 2 клиент келди. Келди, мынакей туугандар. Болсо сатып берем тез аранын ичинде. Мына ушундай ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, замандаштар, эгер бул үй кимиңиздерге жагып же кимиңиздер үй издеп жатсаңыздар, келиңиздер, сүйлөшүңүздөр. Кеми бар дейт, жолу дагы бар дейт. Мына ушундай Кыргызымдын кооз бир жеринен, природный жерден үйдү алып жашаңыздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Амандыкта, тынччылыкта жолугушканча.